Бишкек шаары боюнча мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы тарабынан Борбор калаада салынып жаткан көп кабаттуу турак үйлөрдүн курулуш эрежелерин сакталышы боюнча рейд жүргүзүлдү. Анын алкагында төмөнкү жоопкерчилиги чектелген коомдорго эскертме кагаздары берилди. Аламстрой, МС Билдинг, Маэстро КЖ, Делмар Групп, Арай, Главградострой, Грандстрой Инвест. Алдыда аталган курулуш мекемелерге мыйзамга ылайык кайрадан текшерүү жүргүзүлөт. Анда да техника коопсуздук эрежелери сакталбаса, курулуш лицензияларын чакыртып алуу үчүн курулуш министрлигине кат жиберилет. Буздуруу боюнча чечимдер чыгарылып, буздурулуп келаткандан кийин былтыр 2024-жылы эле соттун чечимдери чыккан. Буздурулбай турган объекттердин 5-6 буздурулду. Андан тышкары Ош шаарында буздуруулар болду. Жалпысынан мыйзамсыз курулуштар Кыргыз Республикасынын территориясында 156 мыйзамсыз курулуш бар. Алар боюнча бардыгын өз учурунда аныктап чыгарылгандан кийин алардын мыйзамсыз курулуштарды буздурууга деп туруп сот органдарына өткөзүп беребиз. Аларды кылмыш иши боюнча эмес, административдик кароого буздурууга деп туруп сноска берилет. Ал эми кылмыш иштерин силер количествосын сурап атсак, кылмыш ишин ошол жаралган ошол жерде туулган жагдайдан улам, анан кийин мошенничество болобу, самоуправство болобу, ошол боюнча анын кылмыш ишин козгошот. Ал эми Аламстрой ЖЧКсынын буга чейин эле курулуш министрлиги тарабынан курулуш лицензиясы токтотулганына карабай, курулуш монтаждоо иштерин улантып жатканы маалым болду. Алар толук аяктап бүтө элек турак үйгө үлүшчүлөрдү киргизип, өз билемдик менен колдонууга жол бергендигине жана коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан эскертме кагазы кайталап берилип, материалдар укук коргоо органдарына жиберилген. Ага ылайык өзүнчө мыйзамсыз аракеттерди жасагандык үчүн кылмыш иши козголуу алдында турат. Булардын лицензиясын токтотууга, сырттан келген инвесторлордун каражаттарын курууга булар өздөрүнө милдеттер менен алышып, ошол курулуш иштерин аягына чыгарбастан бүтүрбөй тапшырбай жүргөндүктөрүнөн алардан келип түшкөн арыздын негизинде да чындыгында Аламстрой өздөрүнүн милдетин толук аткарбай аткандыктан биз алардын лицензиясын кароого киргизгенбиз. Лицензиясын киргизгенде кароого аны токтотулган. Мындайча айтканда, лицензиясы токтотулган мекеме курулуш иштерин пока жүргүзбөй туруш керек. Булар ага карабастан андан кийин көрүп аттыңар, Аламстрой өзүнүн ишмердүүлүгүн кайра эле улантып аткандан эми биз айыппул салсак, лицензиясын токтотсок, ага деле карабастан курулуш иштерин токтотпостон жүргүзүп атса, андан кийинки уже биздин кыймылыбыз алардын правоохранительный укук коргоо органдарына өткөрүп берип, алардын үстүнөн кылмыш ишин кароодо баягы өз билемдик менен, мыйзамдарга баш ийбестен өз билемдик менен иш кылып жаткандыгы үчүн кылмыш ишин козгоого деп туруп, бүгүнкү күнү бир гана ошол Аламстройдукун улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына өткөрүп бердик. Андан сырткары 6 курулуш компаниясында курулуштагы эмгек коопсуздук талаптарынын бузулушу аныкталып, мыйзам бузууларды 3 күндүн ичинде жоюуга тиешелүү көрсөтмөлөр берилген. Белгилей кетсек, буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда жүргөн чет өлкөлүктөрдүн мыйзамсыз миграциясы темасында тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда кеңешме өткөргөн. Анда атайын кызмат башчысы Аламстрой жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясында бир нече мыйзамсыз иштеп жаткан чет өлкөлүк мигранттар аныкталганын айткан болчу. Кечээ биз мына Бангладештин 47 жаран кармады. Аламстрой барбы бу жерде? Аламстрой деген компания барбы? Не келген? Кечээ барып текшерсек, мына алардын стройкасында 47 адам мыйзамсыз иштеп атыптыр. Аламстройдо 47 адам мыйзамсыз иштеп атыптыр. Өзбекстандан келген эмгек мигранттар экен. Эч кандай уруксаты жок, эч кандай мыйзамдуу талаптарды аткарбаган, жана алар спокойно алып келип иштетип атышат. Экөө камалда окшотчумаса, руководители Дубай, которые привели, мы уже посадили вчера. И дальше будут жесткие такие меры. Бардык биздин жетекчилик тарабынан бардык курулуш компанияларга буйрук чыгарып берди. Биз бардыгына жеткизгенге деп 10-июнга чейин Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн буйругунда ошол жерде айтты. 10-июнга чейин 20 күн убакыт берди. 20 күндүн ичинде бардык чет элден келген мыйзамсыз иштеп жаткан жумушчулардын бардыгын мыйзамдаштырып алууга деген мүмкүнчүлүктү берди. Ошого чейин мыйзамдаштырып алууга, андан кийин мыйзамсыз чет элдик жумушчуларды иштетүүдөн баш тартууга деген буйрукту биз түшүрүп бердик. Ал эми ал боюнча көзөмөлдү жүргүзүп карай турган атайын кызматтар бар. Ошол эмгекти көзөмөлдөө, андан башка
миграция тышкы иштер министрлигинин астында кызматтар ошолор карап иш жүргүзүшөт го деген ойдомун. Белгилей кетсек, жакында эле курулуш тармагын өнүктүрүү максатында мамлекет башчынын жарлыгы менен курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги түзүлгөн. Жаңы министрлик курулуштардын сапатын көзөмөлдөөнү күчөтүп, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатат жана долбоорлордун ишке ашуусун тездетери айтылган. Ал эми статистикалык маалыматтарга ылайык өткөн жылы Бишкек шаары боюнча курулушу бүтпөй калган же мыйзам бузуу менен курулуп жаткан 25 объект аныкталса, андагы 12 курулуш компаниясы кара тизмеге киргизилген. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек.